Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде профессордук окутуучу агайлары жана кызматкерлер арасында спорттун миллиард түрү боюнча мелдеш өттү. Мелдеш 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата окуу жайдын жетекчилиги, профсоюз комитети жана дене тарбия факультети тарабынан уюштурулду. 26 окутуучу 4 тайпага бөлүнүп, 4 тайпадан 2ден оюнчу чыгып, адан жеребовка боюнча 4 группадан 2ден чыгып туруп, А менен Б, Б менен С тайпалары ойноп, адан кийин мына финалдык оюндарга жетип келдик. Азыр ошол жарым финалдары ойнолуп жатат. Жумуш менен эс алууну айкалыштырып, эмгекке эргүү берүүгө багытталган бул самалык жамааттын ынтымагын бекемдөө, спортко болгон кызыгуун арттыруу жана ден соолукту чыңдоо максатында ишке ашты. Мелдешке жалпы 30дан ашуун катышуучу катталып, оюнчулар чучугула кармоо менен жобого ылайык 4 тайпага бөлүнүшүп оюн курашту. Бильярд абдан кызыктуу өтүп атат. Өзүңөр билгендей, бильярд бул чеберчиликти, психологиялык туруктуулукту талап кылган оюн. Чыдамкайлык керек. Мына азыр оюн кызуу жүрүп атат. Абдан курч өтүп атат. Эдейбиз күчтүүлөр утсун. Рахмат. Таймаш кызууланып, ар бир тайпада мыкты оюн көрсөткөн 2ден оюнчу чейрек финалга жолдомо алышты. Жогорку чыңалуу менен коштолгон чейрек финалда 8 оюнчунун ичинен 4 оюнчу жарым финалга чыгып, көрүүчүлөрдүн бүйрүгү кызыткан мыкты чеберчиликтеги беттешүүнү тартуулашты. Мугалимдердин катышуусу көп болду. Биз бүгүн ошо ийгиликтерге жетишип, алдыңкы орундарды багындырдык. Жалпы профсоюз уюмуна, ректоратка ыраазычылык билдиребиз. Ушундай мугалимдерди, окутуучуларды эс алдырган. Ушул мелдештер көп уюштурула берсин мындан ары дагы, жамаатка ийгилик каалайм. Жыйынтыгында финалдык бөлүктө атсалышкан дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Данияр Осмоналиев жеңүүчү болуп баш байгени багындырса, ал эми тарых кафедрасынын ага окутуучусу ОШМПнун юристи Талант Кармышаков биринчи орунду камсыздады. Экинчи орунду дене тарбия кафедрасынын окутуучусу Жолдошбек Кадымаев ээлесе, үчүнчү орунду кыргыз тили жана адабияты кафедрасынын окутуучусу Сейит Исираев багындырды. Жеңүүчүлөр мыкты оюнчулар жана ардагер оюнчулар уюштуруу тобу тарабынан баалуу белектер, акчалай сыйлыктар жана диплом, кубок менен сыйланышты. Оюн жыйынтыкталып калды. Ушул насип кылып ушу биринчи орунда камсыздап отурабыз. Ошо сүйүнүшүбүздө чек жок, терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат.